Сүткорлук менен иш алып барган күрөөканалар текшериле баштады. Улуттук коопсуздук кызматы чүйдөгү 40тан ашуун күрөөкананын финансылык жүгүртмөсүн текшерди. Анда бул жайлардын лицензиялык документтери, күрөөгө койгон мүлктөр жана каржы булактары көзөмөлгө алынды. Бул текшерүүдөн соң 20дан ашуун күрөөкана ээлери босого ставкасын 20%га чейин түшүрдү. Эгер пайызды көтөрө турган болсо, айыппул төлөйт. Ал ортодо Ошто дагы ломбард ээлери ставтык ченемдерин төмөндөтө баштады. Шаарында жайгашкан Нур ломбардын ээси болгон. Азыркы учурда жүргүзүп жаткан мамлекеттик органдардын саясатын толугу менен колдойм. Ошондуктан ломбард тарабынан күрөөгө берилип жаткан кредиттердин проценттик ставкаларын жана штрафтык санкцияларын ыктыярдуу түрдө мындан ары түшүрөм. Бул иш кредит алып барып жаткан жөнөкөй жарандардын финансылык абалын оңдойт деп ишенем. Процент койбогула деген кат келген. Ошол каттын негизинде биз ушул убакка чейин процентти 20%тын үйдө көтөргөн эмеспиз. Ушул малдадан 20%, максимальный процентибиз 20% болгон. Ошол максимальный процентибиз менен иштеп келгенбиз. Азыркы малдагы, азыркы учурдагы мамлекеттик органдар тарабынан жүргүзүлгөн саясатты туура деп эсептеймин. Буга чейин атайын кызматтын башчысы Камчек Ташиев күрөөканалардагы мыйзамсыздыкты ачыктаган. Ал чоң үстөк пайыз менен акча берген күрөөканалардын ишин элди тоноо деп мүнөздөгөн. Ташиев бир нече күрөөкананын атын атап, үстөк пайызы 30дан асса лицензиясын кайтарып алып, кожоюндарына мыйзам чегинде чара көрүлөрүн эскерткен. Ошондой эле сүткорлукту чектөө үчүн бул жайларды системага салууну сунуштаган. Ушул жөнөкөй адамдарга берилип аткан акча насыяларынын проценттеринин жогорлугу. Муну кимдер жасап атат? Муну мына ломбардтар, билесиздер. Ар бир шаарда, ар бир райондун борборлорунда, жерлерде ломбардтар көбөйүп кеткен. Ломбардтардын берген проценттерин карап отурсаң, төбө чачың тик турат. Ломбардтардан акчаны ким алат? Жөнөкөй адам алат. Акчага өтө муктаж, тез аранын ичинде акча табышка аракет кылган, көзү чачырап турган, жалдырап турган адам барып ошол ломбардтан акча алат. Бирок ломбард анын үстүнө дагы бир нече жүздөгөн проценттерди коюп туруп, аны дагы эзет. Ал өзүнүн проблемасын чечпестен кайра проблеманын үстүнө проблемага батып, өзүнүн үй мүлкүн алдырып коюп атышат, мал мүлкүн алдырып коюп атышат, машиналарын алдырып коюп атышат. Керек болсо аял кишилер барып өзүнүн алтындарынан бери алдырып коюп атышат. Учурда күрөөканаларда күнүнө орточо 0,3% менен насия берилет. Муну жылдык ставка катары эсептегенде 108%га жетет. Бул багытта ишкерлер кыска убакытка гана насия берилерин негиз кылып жатышат. Улуттук банктын көрсөтмөсү боюнча 10 000 сомго бир ай ичинде 900 сом кошулат. Ал эми 100 000ден көп каражат болсо насиянын тууму 2%га чейин түшөт. Ошондой эле кардарлардын кепилдик үчүн кыймылсыз мүлк эмес алтын буюмдар гана алына турганын билдиришет. Дегенмен азырынча Ош шаарындагы күрөөканалар текшерилелик. Биздин өзүбүздүн системабыз мындай да, миңине 3 сомдон, мисалы 10 000 алсаң, күнүнө 30 сомдон болот. 30 сомуң айына 900 сомдон эле болот. Эгер 100 000ден өйдө алсаңар, 2,5-дан беребиз. Жок, биз только алтын менен иштейбиз. Биз телефон дагы албайбыз, машина дагы албайбыз. Анан үйдүн китептерин дагы, документтерди дагы албайбыз. Биз только ошо алтын граммы канча болсо, ошого жараша эле сумма беребиз, болду. Көбүнчө 1 күн, 10 күн, 20 күн, 30 күн ушундай да. Эгер бир айда алып кетеле болсо, дагы проценттер дагы узартышы мүмкүн. Ондой нерсе мындай кем кездешет да. Ана проценттер тууралуу айтылганда, кечээки немеде положенияда айтып атат, бир жылына 30%, 47%га чейин түшүрөбүз деп атат. Бул такыр биздин ломбардный системага дал келбейт. Мисалы, Россияда деле бир жылына 150%, 120% болуп атат. Бирок бир жылга бизге эч ким койбойт. Бул банк эмес. Краткосрочный кредит болгон үчүн бир айга коюлат. 14 декабрда экономика жана коммерция министрлиги күрөөканалардын үстөк пайызын чектөө боюнча мыйзам сунуштаган. Анда бул багыттагы ишкерлерге насиянын үстүнө каалагандай каражат коюп келе жатышканын билдирген. Мыйзам долбоордо 47%га түшүрүү каралган. Мыйзамды айрым эл өкүлдөрү да колдоого алып, күрөөканаларды жаап салуундагы сунушташкан. Бир мисалды айтып берейин, кечээ дагы бир жыл кайталап коеюн. 70 000 алып 1 миллион 200 000 төлөш керек экен, ошо процент карыздары менен кошо. Буга чейинки төлөгөндөрдү эсепке албай, аларды алып калабыз, үйдү да алабыз деп атыптыр. Ошон үчүн муну балким бир аз жакшыртат экен жагдайды, мен колдойм. Эми ломбард деген ачыгын айтайын, балким бул сизге эмес, угуп аткандарга, биздин мекендештерибизге бул сүткорлуктун эле бир түрү.
мындай бешене терин төкпөй туруп эле берип коюп, анан процентке акча алып байымайдын бир түрү. Бул жакшы нерсе эмес. Мындан бир ожа алып кеткендер өтө аз. Күрөканалардан өлкө бюджетине быйыл 11 айда эле 70 миллион сом салык түшкөн. Былтыр болсо 25 миллион сом төгүшкөн. Эске салсак 2021-жылы финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы өзүн күрөкана деп атаган Сомо компаниясынын Кыргызстандын мыйзамдарынын талаптарына жооп бербеген бардык бөлүмдөрүн жана өкүлчүлүктөрүн жабуу тууралуу буйрук берген. Азыркы тапта Кыргызстанда 420 ашуун күрөкана иштеп жатат. Абдумалик Базарбаев, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.